Өлкөдө 3 айда канча акча жүгүртүүгө чыкты. Өлкөдө быйылкы жылдын экинчи чейрегинде жүгүртүүгө чыккан акчанын жалпы суммасы 3.170.026 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Маалымдалгандай, 31 миллион сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 286 миллион сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын тиешелүү мезгил менен салыштырганда 33 миллион 264 миң сомго же 13,2% көп. Апрель, май, июнь айларында коммерциялык банктардын кассаларына өлкөнүн бүтүндөй аймагынан 1 миллиард 841 миң 600 сом келип түшкөн. Бул көрсөткүч 2025 жылдын экинчи чейрегине салыштырганда 36,9% көп. Булак супер кежи. Абайлаңыз, ChatGPT'нин коопсуздугу боюнча суроолор жаралды. 25 июлда The Wall Street Journal басылмасы ChatGPT'нин айрым колдонуучуларга биологиялык куралды жасоо боюнча өтө жөнөкөй жана түшүнүктүү жоопторду берген учурлары катталганын жазды. Басылманын маалыматына ылайык, жасалма интеллект айрым суроолорго атүгүл жогорку класстын биологияны окуган окуучулары да түшүнө турган деңгээлде жооп берген. OpenAI компаниясы дүйнө жүзү боюнча жүздөгөн колдонуучу ChatGPT менен уулуу заттарды жасоо темасын талкуулаганын билдирген. Компания мындай аккаунттардын баары бөгөттөлгөнүн маалымдады. Ошол эле учурда OpenAI биологиялык курал же уулуу заттар тууралуу суроо берген адамдардын жеке маалыматтары укук коргоо органдарына берилбегенин айтышкан. Мен чечкиндүү каршылык көрсөтөм. Нетаньяху АКШдагы татаал сүйлөшүүлөргө даярданууда. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху АКШнын аскерлерди Газа тилкесинен, Сириядан жана Ливандан чыгарып кетүү талабына каршы турарын билдирди. Бул тууралуу Израилдин 13 каналына таянып, Тенгриньюз Казакстан жазды. Маалыматка Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Айык Нетаньяху мындай билдирүүнү АКШга сапарынын алдында аскердик саясий кабинеттин жыйынында жасаган. Мен буга чечкиндүү түрдө каршы турам, аларга жок деп айтам деген премьер-министр. Булактардын маалыматына караганда, Израиль Газа тилкесиндеги учурдагы көзөмөлдөп турган аймактардан аскерлерин чыгарууну пландабайт. Кеп ок атышууну токтотуу келишиминен кийин пайда болгон шарттуу сары сызыктын чыгыш тарабындагы аймактар тууралуу болуп жатат. Израиль бийлиги Хамас кыймылы толук куралсызданмайынча жана анын аскердик инфраструктурасы жок кылынмайынча аскерлерди мындан ары чыгарбастыгын билдирүүдө. Буга чейин Associated Press агенттиги спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, Израилдин аскерлери сары сызыктын боюнда эри топурак тосмосун куруп жатканын билдирген. Израиль армиясы курулуш иштери жүрүп жатканын тастыктаган менен анын максатын кеңири түшүндүргөн эмес. Түштүк Кореянын мурдагы президентине дагы 1,5 жылдык жаза берилди. Бүгүн 27 июлда Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Йол шайлоо мыйзамын бузган үчүн дагы 18 айга эркинен ажыратылды. Бирок сот өкүмүнүн аткарылышын 3 жылга жылдырды. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат агенттиктери билдиришти. Соттун маалыматына караганда, Юн Сок Йол 2022 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалында жалган маалымат берген. Сот анын билдирүүлөрү шайлоочулардын чечимине таасир эткен деп тапкан.
Эгер өкөм апелляциялык инстанцияларда күчүндө калса, Юн Сок Йолдун Элдик күч партиясы шайлоо өнөктүгүнө кеткен чыгымдар үчүн мамлекеттен алган 39,7 миллиард вонду болжол менен 27,1 миллион долларды кайтарып берүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Бул мурдагы президентке байланыштуу бир нече сот иштеринин бири. Юн Сок Йол буга чейин 2024-жылдын декабрында аскердик абал киргизүүгө байланышкан иш боюнча өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми июль айында саясий каржылоо мыйзамын бузган үчүн дагы 2 жылга соттолгон. Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапар менен келет. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапар менен келет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Министр бул билдирүүнү Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен Чопун Ата шаарында өткөн жолугушууда жасады. Тараптар Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарын уюштурууга даярдык көрүү жана анын Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуусу боюнча маселелерди талкуулашты. Кулубаевдин айтымында 40 жылдары Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси туруктуу өнүгүп, кызматташтык, өз ара урматтоо, тең укуктуулук жана эки тараптын кызыкчылыктарын эске алуу принциптерине негизделүүдө. Беле кетсек, Шконун мамлекет башчыларынын саммити 31 августтан 1 сентябрга чейин өтөт. АКШнын Иранга сокку уруусунун токтотулушунун себеби ачыкка чыкты. АКШнын Иранга сокку уруусу ушул тапта натыйжалуулугун чегине жеткени белгиленди. Экс порталынын булактарынын маалыматы боюнча АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы адмирал Брейд Купер Ормуз кызыгындагы бомбалоону токтотууну сунуштаган. Анткени соккулар натыйжалуулугунун чегине жеткен. Портал Купердин жана АКШнын администрациясынын бир нече кызмат адамдарынын сунуштары өлкө президенти Дональд Трамптын Иранга сокку уруусун токтотуу чечимине таасир эткенин белгилейт. Путин Украинанын бүтүндүгүнүн жалгыз кепили Орусия болгон. Бүгүн 27 июлда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын батыш аймактары келечекте өлкөнүн курамынан чыгышы мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал аскер деңиз флотунун аскер кызматкерлери менен жолугушууда айтканын орусиялык басылмалар жазышты. Мен Украина эртеби кечпи бул батыш жерлерден ажырайт деп ишенем. Польшага, Венгрияга жана Румынияга таандык болгон аймактарда эртеби кечпи өз тарыхый ордуна келет. Бул эртең же бүрсүгүнү болбошу мүмкүн. 1, 2, 10 же 15 жыл өтүшү ыктымал. Бирок тарых баарын өз ордуна коет, деди Путин. Ошондой эле ал Украинанын аймактык бүтүндүгүнүн жалгыз кепили Орусия болгон деген билдирүү жасады. Путиндин айтымында азыркы дүйнөлүк тартип 2-дүйнөлүк согуштан кийин буунун уставынын негизинде түзүлгөн жана СССР тарткандан кийин батыш өлкөлөрү бул тартипке өзгөртүү киргизүүгө аракет кылган.